Дайынсыз жоголгон жигиттин сөөгү тоодон табылды. Жалал Абад облусунун Каракөл шаарында 22 жаштагы жигит асынган абалда табылды. Облустук милициядан кабарлашкандай, маркум дээрлик жарым жылдан бери дайынсыз болуп жаткан. Маркумдун денеси Каракөл шаардык ооруканасынын өлүкканасына жеткирилип, өлүмдүн себебин аныктоо максатында соттук медициналык экспертиза дайындалган. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Орусияда интернет өзгүлүккө учурады. Орусияда МТС, Теле, Мегафон жана башка операторлордун колдонуучуларына мобилдик байланыш жана интернет тармагында ири өзгүлүк катталды. Көйгөйлөр Москвада, Санкт-Петербургда, ошондой эле Ленинград, Свердлов облустарында, Удмурт республикасында байкалды. Өзгүлтүксүз интернет банктарына жана популярдуу онлайн кызматтарга да таасирин тийгизди. Колдонуучулар Google, Яндекс, ВКонтакте сыяктуу платформалар иштебегенине нааразы болушууда. Т-банк, Альфа-банк, Сбербанк кардарлары интернет банкингге кире албай жатышат. Себеби азырынча белгисиз, операторлордон жана компаниялардан расмий комментарий келе элек. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7 991 247 84 21. Казакстанда 95 унаа сүзүшкөн жол кырсыктын дагы бир видеосу тарады. Астана-Шучинск унаа жолунда массалык кырсык башталган учур тартылган дагы бир видео тарады. Бул тууралуу Тенгер Ньюс Казакстан жазды. Видеодон бири-бирине урунуп жаткан унааларды көрүүгө болот. Эскерте кетсек, 3 январда Астана-Шучинск унаа жолунда ири жол кырсык катталган. Анын кесепетинен 95 унаа зыянга учурап, 20 адам жабыркаган. Бир нече адам ооруканага жеткирилген. Камчыбек Ташиев неберелери менен соода борбордо жүргөн видео тарады. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев неберелери менен соода борбордо жүргөн видео тарады. Камчыбек Кыдыршаевич кышкы каникулду неберелери менен өткөрүүдө күтүүсүздөн көрүп калдым деп жазды.